Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Жана биздин YouTube каналынын жалпы катталуучулары сиздер менен кайрадан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кезиге отурабыз. Албетте бүгүнкү стадиондо Кыргызстан курама командасы менен Тажикстан курама командасы беттешип жатат. Бүгүн айбагандай биздин курама командага сонун бир мүмкүнчүлүк бар. Эгерде бүгүн Тажик курама командасын жеңе турган болсок, анда албетте 2022-жылы дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстан командасы чыгат. Андыктан беттеш кандай болот биз менен жогу көрүңүздөр. Дөлөн Өмүрзаков стадион, Бишкек. Урматтуу футбол көргөндөр, биз келгичекте эсеп саны ачылып калыптыр. Тилекке каршы биз Тажикстан тарап киргизген голду тартууга калдык. Андыктан кийинки голдорду тартууга болгон күч-аракеттерди жумшайбыз. Азыр бул жерде оюн дережеси бузулган. Тактап айтканда, Кыргызстан курама командасы стандарттык абалдан топту чыгарат. Мына бул жерде көрмандардын буйругу туткан. Колдоолору жана көрмандын кылуусун байкоого болот. Такталып калышы ыктымал. Алыстын ышкырыгы жаңырды кечинин узатылган топ жана кезекте кайрадан топ Кыргызстан курама командасы буручтан көтөрүлгөн топ жана жыйынтыгында Тажикстан курама командасынын коргоочулары мыкты деңгээлде корконууда. Чыгарылган топ кайрадан оюн үстүндө. Талан сол жагынан көтөрүлгөн топ жыйынтыгында эч кандай кооптуу абал болгон жок. Кайрадан Таланын сол жак капталынан көтөрүлгөн топ өз ээсин тапкан жок. Эми мына ушул жерден чыныгы сокуну узатыш керек болчу. Кимге чыгарылган топ жана бул жерде эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Кайрадан топ Кыргызстан курама командасында. Таланын ортоңку бөлүгүндө чындыгында Тажикстандын талаасында Кыргызстан курама командасы эң эркин оюн жүргүзүп жаткан чагы, бирок анткени менен коргоочулардан топ өтпөй мына биздин футболчулар кантип Тажикстан тарапка гол киргизгенден амалын таппай жаткан чагы. Ал эми бул жерден топ Тажикстандын коргоочусуна голу тийген жана калыс бул жерден кайрадан стандарттык абалды түзүп берди. Эми мына ушул жерден мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан ушул жерден эсеп санын теңеш керек. Оюндун акыркы саналуу мүнөттөрү мынакей 44-мүнөт. Балким үзүлбөгөн үмүттөр мына ушул жерден эсеп санын тактоого 100% болбосо дагы 60% толук түрдө гол жаратууга жана эсеп санын теңдөөгө болот. Абадан көтөрүлгөн топ жана топ өз ээсине жетпей калды. Görmanдар биздин дарбазачы эмнегедир өз дарбазасынан чыгып кеткен. Балким ушул жерден абайлабаса контрлук чабуулуудан дагы бир гол кирип кетиши ыктымал. Не дейсиз достор? Биринчи тайм бүттү. Балким экинчи таймда Кыргызстан курама командасы чындыгында ачылып колдоп келген көрмандардын ишенишин актайт деген ойдобуз. Көтөрүлгөн топ жана чыгарылган пас Мурзаев. Мирлан Мурзаев мындай башы менен сокку узаткан, бирок Тажикстан курама командасынын дарбазачысы оңой олтоң эле топту кармап убакытты чоюуда. 45-мүнөт достор, кайрадан экинчи таймдан жолукканча биз сиздер менен коштошпойбуз. Алга Кыргызстан. Мына достор, стадионго келген көрмандардын саны бол жолу менен 15 000.
Oyundun ikinci bölümü uzatkan sokku. Qarаңыздарчы. Qada qo'ptu sokku oldu. Mına ушундай темп менен oyun улана турган болду. Kayradan Kırgızstan kurama komandası çabuluğunu ulanta talanın ortankı bölümünden Kiçin hazır kimge özürlü teşit tapastan Stenka oynuğun alsa uzatan top bolçu bir ok özünük döşüne tiyip kalgan Kayradan talanın sol жағына çıkarılgan top götürüş gerek bolçu oylamasına götürüş gerek bolçu айтпадым Kayradan top menen Kiçin yani götürüş gerek emne üçün bu jerde aldaşıp duruşat Валерий Кичин стандартыға балға ырытқан болчу бирок кайрадан көтөрүлгөн топ удар Gol giret dep. Çındığında gol girdi. Kutupta. Tacikistan 1-4. Çındığında oyunun kızığı. Yeni bolu. Akırkı sonalı minütü. Tacikistan kurma komandası şabulu jakсы oldu. Değişecektim onu. Bu жерде қараңыздар. Korkunç. Beyler özü tartatқан тұрбайм. Geçir qoğular. Zazat көргөзөмөздүк. Достор, бұл жерде қалыстар менен oyuncular gelişmesi болып кетті қараңыздарчы қандай ғана. Қоқта бал мұндай болмаш керек болчу. Жана көрмандардың наразычылыгы. Мына сага достор. Чындыгында бүгүнкү беттеш абагандай. Татаал беттештердин бири деп айтууга болот. Уланта азырбаты футбол көрмандар таланын сол жағынан шабуылды жасағанға Кыргызстан құрама командасы әрекет қылған, бирок Тажикстан қорғаушылары топты алған. Кайрадан топ Кыргызстан құрама командасы топ таланы сыртты көзбей шыққан. Жана көрмандардың үзүлбөгөн үмүттөр дагы деле уландырда караңыздар. Бул жерден азыр Кыргызстан құрама командасы аутован шығарды. Жана Кайрадан таланы көзде шыққан топ. Талан ортоңку бөлігінен Кыргызстан құрама командасы шабуылын улантууда. Бұл жерден ойын ережесі бұзылды. Қалыс Кайрадан таланын ортоңку бөлігінен стандартыға балды. Түзіп берді. Еме мына ошол жерден есеп сарын тақташ керек. Анткени бол жол менен Кыргызстан құрама командасы 10-чы стандартыға балды. Пайдаланууда, бирок эч кандай майнап чыкпай атат. Балки мына ушул жерден бир майнап чыгарат деген ишеништер бар. Бул жерде калыс жана Тажикстан құрама командасынын коргоочусу көтөрүлгөн топ жана дарбазаны сыртынан өткөн топ эч кандай дарбазага жакындаган жок. Кайрадан буручтан көтөрүлгөн топ болчу, бирок жыйынтыгында биздин дарбазачы Мачаш ээн эркин дарбазаны таштап чыгып келе берген. Анткени менен абайлаш керек, эч кандай ойын эрежеси бузулган жок. Эрлан Мурзаев кайрадан Тажикстан футбол құрама командасынын оюнчусу топту талан сыртына чыгарып жиберген. Ал эми мына ушундай гол деп гол сурап жаткан көрмандар. Ушундай көрмандардын ишеничин акташ керек, жок дегенде бүгүн Кыргызстан бир гол киргизиш керек. Oyun ulanууда, Кайрадан көтөрүлгөн топ. Мынаке, бул жерде симулянт деп таланын так ортосуна
Биздин коноктор Тажикстан құрама командасының ойыншысы жатып алған. Себеп дегенде уақытты чоюш керек болот. Ал анткени менен экинчи таймдагы ортоңку тактап айтканда 16-мүнөтү келип калды. Урматтуу футбол көрмандар, жанымда отурган аябай татынакай сулуу кыз гол кирет деп айтты, бирок биз эмес, бизге кирет окшойт. Айтканда караганда жекеме чыгуу жана эч кандай оюн эрежеси жок. Тажикстан құрама командасы өтө кооптуу абалда. Кыргызстан құрама командасынын талаасында өздөрүн эң эркин сезип, азыр бул жерде жазгырып өтүү жана чыгарылган топ жыйынтыгында биздин дарбазачы Матяш топту кармап калган. Аз гана жерден автогол дагы болуп калышы толук түрдө мүмкүн болчу, бирок биздин дарбазачы Матяш топту өздөрүн өктөшүн жакын сезип, кайрадан топту Тажикстан құрама командасы караңыздарчы, кандай гана офсайдтык абалы жок жана эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Караңыздарчы, азыр бул жерде 2-0 болуп калышы дагы толук түрдө мүмкүн болгондой сезилип атат. Жана бул жакта калыстар бизге корок болуп келген Тажик құрама командасынын оюнчуларына сөгүп атат кыргызча. Урматтуу мекендештер жана достор, оюн 1-1 тең чыгуу менен аяктады. Тилекке каршы биз группадан 3-орунга түшүп калдык. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки сак-саламатта болуңуздар. Урматтуу мекендештер, мынакей Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион. Мына ушундай күндүн суугуна карабастан колдоп келген көрмандар негедир маанайы жоктой сезилип атат. Эми айта кетчү нерсе, бул деген спортто бирде жеңесиң, бирде жеңилесиң дегендей. Буга эч кандай кайгыруунун деле кереги жок. Болгону бул жөн гана футболдук беттеш, футбол талаасындагы оюн. Бул жагы эми сиздерге бес комментарий болсун. Балким менин каналымда башка жакта тактап айтканда Орусиядан көрүп аткандар болсо, Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионду көрүп коюңуздар. Ал эми мен сиздер менен толук түрдө коштошом. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Бул жагы без комментарий болсун. Тегичекте болбой бул жакка биздин тааныштар келип калыптыр. Оюн жөнүндө айта кетсең, оюн кандай болду? Иштеге дейин келбей калды. Иштеге дейин келбей калды? Бирок кыздар аракет кылды ма? Аракет кылды. Бул жигиттен сурап көрөлүчү. Оюн кандай болду оюн? Oyun aябай жакшы болду. Буюрса аракеттери бар. Бирок утушубуз керек болчу. Мына 8-чи номердеги оюнчу аябай жакшы ойноду. Ага жактыр. Он уже спустился. Вон он. Да, не уходи, пожалуйста.